Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган апта ичиндеги жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Жогорку окуу жайдагы билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү деген аталыштагы илимий конференция болуп өттү. Бүгүнкү иш-чаранын темасы мага аябай жакты. Анткени экологиялык проблемалар биз үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Ата-энем бейишим деген аталыштагы жолугушуу кечеси болуп өттү. Бул кеченин негизги максаты ата-эне баласынын ийгиликтеринен кабардар. Ош мамлекеттик университетинде чыгыштануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери аталышындагы биринчи эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Ушул чыгыштануу африканистика багытынын келечеги бар экендигин, аны болгону мамлекет тарабынан колдоп, жаңы жаш муунду тарбиялоону сунуш кылып жатышат да. Бюджеттик негизде окуусун аяктаган бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик бөлүштүрүү жүргүзүлдү. Көбүнчө аймактарга бөлүүгө аракет кылдык. Алар өздөрү дагы макул болушту. Ош мамлекеттик университетинин профессору Сатканбай Момуналиевдин чыгармачылык кечеси болуп өттү. Ушул агайдын бүт ушул окумуштуулар даражага жеткендиги, кандайча жеткендиги, ошол студенттерге таанып, ошол менен катар эле арландырып бейнесин ачуу. Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети тарабынан уюштурулган жогорку окуу жайдагы билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү деген аталыштагы илимий конференция болуп өттү. Иш-чарага Кыргызстандан сырткары 10дон ашуун мамлекеттерден илимпоз профессорлор келип катышып, экономикалык, социалдык жана жогорку окуу жайдагы билим берүүдөгү өнүгүүлөр тууралуу баяндамаларды жасашты. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Конференцияда Англия, Германия, Индия, Өзбекстан, Нигерия жана башка өлкөлөрдөн келген дүйнөгө белгилүү илимпоздор доклад окушту. Мында туруктуу өнүгүүгө умтулуу, экономикалык өсүүдө жаратылыш байлыктарын үнөмдүү пайдалануу, жаратылышты колдонуунун жалпы маданиятын жогорулатуу жана жогорку окуу жайлардагы билим берүүнүн туруктуу өнүгүүсү сыяктуу маселелер талкууланды. Бүгүнкү семинар абдан актуалдуу темалар негизинде болду. Мага Ош шаары, анын ичинде Ошму аябай жакты. Университетте бардык заманбап шарттар түзүлүптүр. Бул жолу семинарга мен өзүм эле келдим. Буюрса кийинки жолу окуу жайга кесиптештеримди ала келгенге аракет кылам. Аталган иш-чаранын экинчи бөлүгү окуу жайдын таланттуу студенттердин аткаруусундагы ыр-бийлер менен уланды. Анын ичинде чет өлкөдөн келип окуган студенттер кыргыз тилинде ырларды ырдашып, кыргыз бийин жогорку деңгээлде аткарышты. Ош мамлекеттик университети чет өлкөдөн келип окуган конок студенттердин саны боюнча сап башында. Бүгүнкү иш-чаранын темасы мага аябай жакты. Анткени экологиялык проблемалар биз үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Бул конференцияда биз башка окумуштуулардан дагы көп нерселерди үйрөнө алдык. Буюрса бул теманы өзүбүздүн өлкөгө барганда кесиптештер менен да бөлүшөбүз. Биз бир нече өлкөлөрдө бүгүнкү конференциянын темасында, алкагында бир топ өлкөлөргө барып, конференция семинарларга, тренингтерге катышып келгенбиз. Анан биздин Ош мамлекеттик университетинде бул темада биринчи жолу биз өткөрүп жатабыз эл аралык деңгээлде. Анан Кудай буйруса башка дагы эл аралык конференцияларга катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм.
Конференцияда чет өлкөлүк коноктор менен биздин окутуучулардын арасында тажрыйба алмашуу жана өлкөлөр, университеттер ортосундагы кызматташтык өнүгө тургандыгы белгиленди. Кошумчалай кетсек, аталган конференция окуу жайда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Гүлсара Сапарбай кызы, Алия Бурканова, Нурбол Канибек уулу, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде АТН бейишим деген аталыштагы жолугушуу кечеси болуп өттү. Иш-чарага окуу жайдын жетекчиси Канибек Исаков баш болгон профессордук окутуучулар курамы, студенттер жана АТНлер катышты. Кеченин максаты окуу жай менен АТНлердин байланышын күчөтүү, ошондой эле студенттердин билим алуу сапатын жакшыртуу болуп эсептелет. Жолугушуунун алкагында университеттин ректору Канибек Исаков окуу жайдын өнүгүү багыттары боюнча презентация жасап, мыкты окуган студенттердин ата-энелерине ыраазычылык каттарды тапшырды. Аниса студентибиздин ата-энеси Рахат Сарбоев. Азизова Чынара студентибиздин ата-энеси Шайырбек Азимжанова. Ошондой эле университет заманбап билим гана бербестен улуттук таалим тарбиялоо, бийик адамгерчиликтүү инсандарды тарбиялоого басым жасап келе жаткандыгын белгиледи. Балдардын, кыздардын амандыгын тилеп, ушу балдар эл катарында жүрсө экен, билимдүү болсо экен, башка бирөөлөрдүн алдында назары сыгып калбаса экен деп, аман-эсендигин тилеп жүргөн ата-энелерге мен өзгөчө таазим кылам. Себеби ата-эне ушул баласына баардык нерсесин аябай өзгөчө гана энелерибиз ушул өзүнүн касиети, жаратмандыгы менен, улуулугу жана ыйыктыгы менен баарыбызды таң калтырып келет, балдар үчүн баардыгын арнашат. Жакында мен бир окуп калдым, 9 ай боюнда көтөрөт эне баласын. 2 жыл колунда көтөрөт, өмүр бою мойнунда көтөрөт деп. Ошол ата-энелерге мен таазим кылам, жана ата-энелерди Ош мамлекеттик университетине кош келиңиздер деп айтып уруксат этебиз. Ата-эне биринчи орунга чыкты. Себеби ата-эне университетке баласын берип атканда кандай кесипке ээ болгусу келсе, кандай жан дүйнөсүндө руханий азыктарды алдыргысы келсе, эртең чоң турмушка барганда ошол баласы менен кандай сыймыктана турган инсан боло тургандыгын өз көзү менен көргүсү келсе, биз университеттер бүгүн ошол нерсени жасашыбыз керек. Эгерде жасай албасак, баягы высокий, улуу материя менен жашап, балдарды турмушка, жашоого, күндөлүк ушул өмүрүнө керектүү нерсеге азыктандырбасак, анда биз бүгүнкү чындыктан жана турмуштан алыстап калабыз. Бүгүнкү мына билим берүү сапатындагы эң башкы көрсөткүч бул ата-эненин талабы, бул биринчи, экинчи биздин колубузда окуп аткан студенттер. Студент эмнени талап кылса, кандай билимдерди алгысы келсе, кайсы предметтерди окугусу келсе, жана ошол кайсы предметтер аркылуу ал өзүнүн адамдык, инсандык жана кесиптик даярдыгын жогорулаткысы келсе, биз аны жасап беришибиз керек. Аталган кече КЛБ 116 тайпасынын куратору Мастура Шарипованын демилгеси менен уюштурулган. Иш-чара аталган тайпанын таланттуу студенттери ата-эне жөнүндарларды көркөм окушту. Ага кошумча аккордеондун коштоосунда обондорлар ырдалып, сахналык көрүнүштөр да аткарылды. Келди. Атамага 35 000 акча бер. Эх, балам. Минсең жашоо, алды күнүч, асты сус. Тайтаңдабай, эр жигитче басчы түз. Айфон эмес, акыл сура атаңдан. Эгер сени сүйсүн десең жакшы кыз.
чыгыш филологиясы жана журналистика факультетиндеги ата энем бейишим деп аталган чоң салтанаттуу кече. Бул албетте жөнөкөй чогулуш эмес. Ректорубуз баш болуп Каныбек Абдываситович өзү демилге менен ыраазычылык каттар даярдалып, ата энелер менен байланыш түзүлүп, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул кеченин негизги максаты ата эне баласынын ийгиликтеринен кабары бар. Ата эне баласы кандай жерде билим алган көзү менен көрдүбү? Ал баласынын жанында кимдер жүрөт? Жана ата эне өзү ошол биздин Ош мамлекеттик университетин тандап алгандан кийин анын баласындагы жыйынтыктарды, ийгиликтерди, жемиштерди байкай алды. Мына ошондой бир нече комплекстүү пландын негизинде биз ата энелер жыйынын 1 жыл мурда белгилегенбиз. Сентябрдын мурунку окуу жылынын башында ушул 2018 жылы 24 апрелде тандап алганбыз. Анткени сабактардын жыйынтыгы, бардык иш-чаралардын жыйынтыгы чыгып, май айында дээрлик биз жылды жыйынтыктап калабыз. Ошол максатта ата энелердин келип бергендиги, онлайн байланыш аркылуу балдарына кызыккандыгы, мени куратор катары дагы демиме дем кошту, шыгыма шык кошту. Мен ошондой 26 студенттин жоопкерчилигин инсан катары кабыл алдым да. Ошон үчүн ата энелер бүгүн келип өздөрү да ыраазычылыгын билдирип, бул Ош мамлекеттик университети үчүн керек болсо шаардык деңгээлдеги бир чоң иш-чара болуп эсептелет. Анткени президентибиздин жарлыгы менен 2018 жыл аймактарды көтөрүү жылы болгон. Мына бүгүн ректорубуз өзү колун кысып ата энелерге ыраазычылык каттарды бергени Ош мамлекеттик университетинин аймактарды көтөрүү жылына кошкон сабым деп эсептейм. Белгилей кетсек, аталган жолугушуу кечеси ата энелер менен университеттин байланышын жакшыртуу жана мугалимдер менен карым-катнашты бекемдөө максатында уюштурулган. Алия Бурканова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинде чыгыштануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери деген аталыштагы 1-чи эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чара эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасы тарабынан уюштурулуп, катышуучулар баяндамаларды жасашты. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Чыгыштануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери аталышындагы 1-чи эл аралык илимий практикалык конференцияга Кыргызстандын баардык аймактарынан жана Ливан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия, Кытай жана башка өлкөлөрүнүн окумуштуулары жалпысынан 95 илимий баяндамалары менен катышты. Илимий баяндамалары мазмуну боюнча 2 секцияга бөлүнүп, отурумдар өткөрүлүп, баяндамалар угулду. Эми бул конференциянын кандай мааниси бар өзү негизи? Билимде мындай европоцентризм деген түшүнүк бар да. Бул деген сөз бардык нерсе, айталык илим, билим, маданияттын бардыгы Европадан башталган деген түшүнүк. Узак мезгилдер бою айталык мына Совет доорунда биз ошол түшүнүк менен жашап келгенбиз. Анан эгемендүүлүккө жеткенден кийин гана биз өзүбүзгө руху жакын, духу жакын дегендей чыгышка карай мындай жүзүбүздү бура баштадык. Себеби кыргыз эли дагы ошо чыгыштын байыркы элдеринин бири болуп саналат. Катышуучулар негизинен Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү актуалдуу болгон тарыхый, маданий, коомдук жана саясий, социалдык, экономикалык абалдары жөнүндө маселелерге кеңири токтолуп, талкууга алынды. Талкуунун натыйжасында эң актуалдуу деп белгиленген илимий баяндамалар Ош мамлекеттик университетинин жарчысы илимий журналында жарык көрүүгө сунушталды. Менин жеке көз карашымда да бүгүн конференция абдан мындай бир жемиштүү, түшүмдүү болуп жатат. Келген окумуштуулардын баардыгы жакшы пикирлерин билгизип, каалоо тилектерин айтып, кызматташууларын айтып келечектечи бул ушул чыгыштагы африканистика багытынын келечеги бар экендигин, аны болгону мамлекет тарабынан колдоп, жаңы жаш муунду тарбиялоону сунуш кылып жатышат да. Мына кызматташууну ошол эле Ливан мамлекетине чакырып жатат келген илимий кызматкер. Ал дагы тез бул жака келерин убадалап атат. Мисалы, мына кошуна Өзбекстанда дагы чыгыштануу багыты союздун мезгилинен бери калыптанып, өнүгүп жаткандыгын, керек болсо алар дагы биз менен кызматташалык, илимий практикалык, теориялык конференцияларды тез өткөрөлү деген сунуштары менен чыгып атат да. Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча Ош мамлекеттик университетинин базасында чыгыштануу жана африканистика багытын чыңдоо жана атайын адистерди даярдоону жакшыртуу максатында университеттин кызматкерлерин, студенттерин, магистранттардын чыгыш өлкөлөрүндө жана Африканын алдыңкы мамлекеттеринде илимий стажировкаларда болуп келүүлөрүн ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
Мындан сырткары эл аралык билим берүү программаларынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу менен конференцияга катышкан тараптардын ортосунда академиялык мобилдүүлүк, илимий потенциалды көтөрүү, конференциянын жетишкендиктерин практикада колдонуу белгиленди. Ош мамлекеттик университетинде педагогикалык багытта бюджеттик негизде окуусун аяктап жаткан бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик бөлүштүрүү жүргүзүлдү. Жумушка бөлүштүрүү учурунда окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков сөз сүйлөп, бүтүрүүчүлөрдү патриоттуулукка үндөп, өлкөнүн келечеги үчүн ак тилден кызмат кылууга чакырды. Кыргыз элине кызмат кылган, биздин мамлекетибизге кызмат кылган бир патриот катарында ушул өзүңүздөр бөлүнгөн жерге барып иштеп, андан кийин бөлүнгөндөн кийин мамлекеттик үлгүдө биз атайын справкаларды беребиз, мына ишке кетердин алдында. Андан кийин бул жерде биздин каржы башкармалыгынын башчысы Гүлсара Тозбаева отурат, андан кийин карьера борборунун жетекчиси Гүлмира Жакупова. Бул кишилер силер менен тыгыз байланышта болот. Ким барды, ким жайгашты, анан райондордун тиешелүү справкаларын алат, кимдин канча жайгашкандыгы боюнча. Андан кийин биз дагы тиешелүү отчетту министерствого, өкмөткө беребиз. Анан ар 6 ай сайын силерден кабар алып, кандай болуп атат, 2 жылга чейин биз байланышты үзбөйбүз. Андан кийин деле байланышты үзбөйбүз, себеби азыр бүтүрүүчүлөр менен иштөө эң биринчи орунга чыкты. Бүтүрүүчү каякта жүрөт, кандай айлык алып атат, кандай социалдык шарттарда жашап атат. Ошон үчүн мына Кудайга шүгүр, биздин бүтүрүүчүлөр ишсиз калбайт, себеби вакансиялар бар экен. Мүмкүн болушунча иш аракеттерди жасаганга. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө жыл сайын аймактардан жумушчуларга болгон талаптар күчөп, бюджеттик негизде окуусун аяктаган адистер иш менен камсыз болуп келет. Бул жылы Ош мамлекеттик университетиндеги педагогикалык адистиктен 242 студент окуусун аяктап, алардын 97% жумуш менен камсыз болду. Бүтүрүүчүлөрдү жумушка алуу боюнча Ош шаарынан 153, ал эми райондордон 162 кайрылуу келген. Аталган талаптардын жана бүтүрүүчүлөрдүн жеке сунуштарынын негизинде иш орундарына дайындалышты. Ашырбекова Перизат, номер 27-ci мектеп процесс. Бул өзгөн район. Сүйлөшүлгөн бал жайында. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата бул жылы терең билимдүү бүтүрүүчүлөрдү райондордогу билим берүү тармагына жиберүүгө көбүрөөк көңүл бурулду. Ал үчүн Ноокат, Кара Суу, Каракулжа райондорунда Ош мамлекеттик университетинин карамагында мектеп лицейлери ачылууда. Мындай лицейлер заманбап билимге ээ болгон педагогдор менен өз ишин баштамакчы. Педагогика адистигинин жалпы 9 багыты боюнча бөлүштүрүлүп, ал эми башка мамлекеттерден келип окуган студенттер келишимдин негизинде өз өлкөлөрүндө иш мөөнөтүн өтөшмөкчү. Негизи бизге Ош областынан 167 бош орун түшкөн, ал эми Ош шаарынан 163 бош орун түшкөн. Жалпы 330 бош орун түштү, бирок биз ошол 50%-га жакынын аймактарга бөлдүк. Андан сырткары биздин урматтуу ректорубуз Каныбек Абдубаситовичтин демилгеси менен бүт аймактарды өнүктүрүү жылына карата Каракулжа районуна Каракулжа гимназиясы ачылды, Ноокат районуна Ноокат гимназиясы ачылды, Кара Суу районунда Кара Суу гимназиясы ачылды. Бул дагы аябай чоң демилге болду, аябай чоң биз кубанычтабыз. Ошол себептен ошол жаңы ачылган гимназияны биз биринчи орунда ошол гимназияларды толтурдук. Ал гимназияга быйылкы бүтүрүүчүлөргө эркин катышуу бергенбиз. Алар өздөрү тандап, мен ошол гимназияга барып иштейм деп өздөрү кызыгып, өздөрү тандаган жери аябай кызыктуу болду да. Ошол гимназия жөнүндө ойлору дагы аябай жакшы ачылыптыр деп ошого өздөрү тандады дагы. Биз биринчи ошол гимназияларды толтурдук, андан кийин ошол бош орундарды толтурдук. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, биздин жаштарыбыз ушул шаардагы мектептерге эле бөлүнсөм деп аябай көп ойлошот да, бирок шаарда деген орун аз, бош орун жок. Аймактардан көп келет, аймактарга ушул барбашка аракет кылат. Биз бирок ошолорду барууга үгүттөп, жол жобо көрсөтүп, ошол жерге барып, татыктуу кадр болгула, эгер сиздер ал жерге барып, жакшы кадр болуп, бизге жакшы бүтүрүүчү даярдайт да. Мектептен жакшы бүтүрүүчү, жакшы жогорку бала алып келсе, биздин окуу жайга өткөнгө алардын шарты болот. Ошондуктан бизге алар жакшы кадр даярдаш үчүн биз аларды ошол көбүнчө аймактарга бөлгөнгө аракет кылдык. Алар өздөрү дагы макул болушту. Аймактарга барып иштейбиз дешип.
Окуу жайда көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип келе жаткан филология илимдеринин доктору, билим берүүнүн отличниги Ош мамлекеттик университетинин профессору Сатканбай Момуналиевдин чыгармачылык кечеси болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарага окутуучулар, студенттер, ошондой эле агайдын жакын санаалаштары катышкан. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Университетте илим жумалыгы белгиленип, анын негизинде окуу жайдын үзүрлүү окутуучусу профессор Сатканбай Момуналиевдин чыгармачылык кечеси өткөрүлдү. Кечеде агайды жакын санаалаштары жана кесиптештери куттукташты. Ага улай эле студенттер агайдын калемине таандык ырлардан көркөм окушуп, обондуу ырларды аткарышты. Özümdün sözünü aytıp, özümdün akılını bölüşüp, özümdün sezgenimdi, tuyganımdı başkalarına jarayetime, dayarımda. Biz ömür şu vakka geldik. Bizim muğalim şundaydı. Muğalim şu aytkan sözün biri okusa, biri düşünse, oşa oycu sürece sayıp da. Bizim kesi uşundaydı. Biz özümüzden beremiz, albayız. Beremiz. Bir algan adam bolsa, alıp bergen söz ketken sonra alganlar meni işenen bizim yaşlar abdan sen kal avudum var dünölük malumatка баа эгеде демек ошону биздин да сөз дугат деп ишенемилер. Агайдын акак, түбөлүк дүйнө, жан маанай, адабият таанытма жана башка ыр жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары педагогикалык, психологиялык терминдердин сөздүгүнүн түзүүчүсү. Агай Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, көптөгөн сыйлык дипломдордун да ээси. Ош мамлекеттик университетинде илим жумалыгы башталды. Анын сагындай илимге баары умтулушубуз керек. Бул деген жогорку кажет. Ушул учурдан пайдаланып, биз Сатканбай Момуналиев агайыбыздын окумуштулук бейнесине сүртүндөрдү жасаганды эп көрдүк. Анткени агай окумуштуу дагы, акын дагы, педагог дагы десек болот. Окумуштулук катарынын бир нече китептери Кыргыз Республикасынын окумушуна окутулуп жатат. Ал эми бүгүнкү иш-чара ошол агайдын бүт ушул окумуштууда даражага жеткендиги, кандайча жеткендиги, ошол студенттерге таанытуу, ошол менен катар эле анын акындык бейнесин ачуу болуп Мерим Алмазбек кызы, Нурбол Канибек уулу, Үмүт теле студиясы. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Osh Check It KG сайтынан жана YouTube каналыбызга катталып көрсөңүздөр болот. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.